Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси менен айыпталып кармалган Кененбаев Канат Алиевичтин иши ачык сотто каралат. Урматтуу соттук отурумдун катышчылары, Кененбаев Канат Алиевич кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы тергөө учурунда жана соттук териштирүүнүн жыйынтыгында толук далилденди. Сот Кыргыз Республикасынын атынан өкүм кылат. Кылмыш жаза кодексинин 337 беренесин жетекчиликке алуу менен Кененбаев Канат Алиевичке 25 000 сом өлчөмдө айып салынсын. Жана мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан четтетилип, 10 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылсын. Биз колубуздан келген бардык жардамыбызды көрсөттүк. Бир аз күтөлү. Эсине келдиби? Апаңыздын жүрөк согушу бир калыпта эмес. Али эсине келе элек. Кирип көрсөм болобу? Ооба болот, бирок сүйлөй элек. Көпкө козголуңуз. Бул дарыларды эртерээк алып келип берсеңиздер, апаңыздардын калыбына келишине жардам берет. Макул. Соңку окуя ага катуу таасир этип, апаңыз инсульт алган. Ошондуктан жакшылап карабасак, тилден калып, жарым айып болуп калышы мүмкүн. Коррупциянын кесепети мени ушул жерге алып келди. Үй бүлөмдүн абалын билип туруу үчүн телефон киргиздирбесем болбойт. Бүгүн бир чоң тармактын жетекчиси Канат Кененбаев аттуу мамлекеттик кызмат адамы коррупцияга шектелип кармалып, ыкчам тергөө иштери башталды. Эманын жакын туугандары кайсы бир кызматта жетекчи болсо дароо бошотулат жана ишке орношууга мыйзам жол бербейт. Сот Кыргыз Республикасынын атынан өкүм кылат.
Кылмыш жаза кодексинин 337 беренесин жетекчиликке алуу менен Кененбаев Канат Алиевичке 25 000 сом өлчөмдө айып салынсын жана мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан четтетилип 10 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылсын. Айланайын Канат, бизде баары жетиштүү эле го. Эмнеге андай жолго бардың? Биз деле убагында ошол сен акчасын алган адамдай карапайым эмес беле? Өткөнү унутуп калдыңбы? Сен бир катаң үчүн мал, мүлк, үй жайыбызды алып койсо көрөр күнүбүз эмне болот? Жанат байке, сот аткаруучулар келишти. Сиздикине жашай турайлычы. Жалап болбойм, баары жакшы болот. Үйүңөрдү мамлекет конфискация алган болсо, анда биздикине келип жашайсыңар да. Макул деним анда. Кечинде үйдөн күтөм. Ата, мен кече гана өз күчүм менен жакшы окуп кызыл диплом алып жаттым эле го. Бул эмне кылганыңыз? Эми мени келечегим, максаттарым кандай болот? Эч бир ишке албайт коррупционердин баласы деп эл журттун бетине кантип карайбыз? Кызматтар кандай кетип атат? Сат Мусаевич, бизде маалымат бар. Көзөмөлдө Чероматов Уларбек менен соттолгон Алиев Канат визаңыз байланышка барууда деген маалымат келип түштү. Рухсат берсеңиз ошол боюнча ыкчам иш алып баралы. Кызматкер ким экенине карабастан мыйзам чегинде чара көргүлө. Жарайт. Уларбегиним, жардамчыма жолугуп, телефонду киргизип берсең 5 000 сом сеники. Макулдаштык.
канткенде коррупцияга аралашпаган мекенчилик кадрларды даярдайбыз. Сиздин бул жасаган аракетиңиз кызматтык эмес байланышка барып, жазык кодексинин негизинде жоопко тартылышыңыз толук ыктымал. Ушуга байланыштуу келип түшкөн материалдардын негизинде сиздин ишиңиз соттук териштирүү же болбосо тергөө амалдары бүткөнгө чейин убактылуу кызматтан четтетилдиңиз. Тергөө учурунда күбөлөрдө суралып, видео жазуулар алынып, далил катары буюмдар материалга тиркелип, сиздин ишиңиз мындан ары соттук териштирүүгө жиберилет. Жолдош тергөөчү, эми мага сот канча жыл бериши мүмкүн? Сиздин бул жасаган аракетиңиз боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 371 жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 446-беренесинин 2-бөлүгүндө каралган укук бузуу мурда жасаган адам тарабынан маалыматтарды берүү же колдонуу, мобилдик башка байланыш каражаттары жазык аткаруу тутумунун мекемесинде же тергөө изоляторунда кармалып турган адамга кандай болбосун ыкма менен берүү же болбосо берүүгө аракет кылуу менен коштолсо 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчкө чейин айып салынат же болбосо 2 жылдан 5 жылга чейин эркиндигиңизден ажыратылат. Арзыбаган акча үчүн эмне кылып койдум? Сиз айткандарды алып келдим. Апаңыз бүгүн көзүн ачып, бир аз тамак жеди. Бирок сүйлөй элек. Сүйлөп кетеби? Ооба, эми алган дарылардын жыйынтыгына карайбыз. Жараткандын жардамы менен буюрса өзүнө келет. 2 күндөн кийин келиңиздер. Коррупциянын кесепети. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот.